Бүгін біз Кыргыз Ата мамлекеттик жаратылыш паркынан жылда болып жүрген мамлекеттик иш-чара парктар жүрүшү 2023 деген иш-чарага сиздерди чакырып келдик. Бұл иш-чаранын максаты жөнүндө жана ачылышын Кыргыз Ата мамлекеттик жаратылыш паркынын директору Кылычбек Мамурович Мырзаматов өзү айтып берсин. Азыркы эме боюнча бизде эме жазылган иш-чаранын планы. Ошо азыр бул жерден ачылышты кылдык. Будан дальше даяр автобус барасыздар. Ол жерде дагы иш-чараларыбыз бар. Өздөрү илимий кызматкер менен зам Сапар ака экөө уюштурат. Ал жерден иш-чаралар бүткөндөн кофе брейк болот и обед как положено болот. Анан кийин балдар менен чогуу сүрөткө түшүп, эс алып, эмелерди бүтүрүп анан кайтасыздар. Самыганы эми эжеке сиздер барыңыздар, барсыздар, балдарды судан узак кылыңыздар. Өтө эмеси ол жак сиздердин өзүңүздөрдүн мойнуңуздарда. Анан келгенден кийин калган дагы сүйлөшүп бүтүрөбүз да. Ошого азыр ал жол жакшы баргыла, жакшы ойноп келгиле, тынч ойноп келгиле, тынччылыгын берсин. Анда азыр ар жол жакшы. Саламатсыздар балдар. Мына азыр биздин директор айтып, биринчи тартип керек болот эле. Эжекелер дагы мына азыр дарья суу кирген маалы, анан ташка чыгып баары секирет же башкалар же даракка чыгып секирет. Ошодон этап болгула, мына эжекелер баары түшүндүрсөңүздөр керек. Барганда кандай неме кармаш керек, тартип кармап, ошо эжекенин айткандарын угуп барып келгенге аракет кылгыла. Бири-бирине туура эмес болуп атканда неме кылгыла. Анан эгер жетишпесек биз баягы акция неме кылып туруп баягы таштандыларды неме кылсак жетишпесек ошону өткөрөбүз. Ошол барган жерден туура булак бөлүм болот. Спортивный эмелерди уюштурат. Жетишпесек ошо жерде неме кылабыз дагы. Анан булардын азыр кече неме берген да. Дил баян, баягыдай жаратылыш боюнча ырлар, бир немелер бар, макал лакаптарды айткандарға ошо биз баарыгы белек алганбыз. Ошого эжекелер өздөрү бизден дагы неме комиссия кылат. Ошого карап туруп ким кандай неме кылган болсо, ошо белектер берилет. Жакшы барып келгенге баары сизди чакырабыз. Тартип сактайлы. Болду. Эмесе кеттиңиз? Cemaati bizde mınao Kırgız Ata Mamleket Жаратылыш паркы Kırgız Respublikasının 1992 yılı 18 Mart'tagı номер 82 hökümetin toktonu menен uyuşturulgan. Uyuşturuş maksatı şu yerdagi Жаратылыш parkındagı өсүмдүктөрдү, сейрек кездеши жаныбарларды сактап калуу. Парктын жалпы аянты
11.172 gektar. Anın içinde özgöçe korkoluçu aymaktın ayantı 4.614,4 gektar. Rekreatsiyal jana turistik zona 10,7 gektar. Çektelgen çarbalık iş жүргүзүү zonası 6.067,6 gektar. Tokay kaptagan ayantı 2.418 gektar. Emi bizim park 4 tokoşuluktan turat. Birinci Kuragan, Leskos, Altınbeşik, jana Tuğra Bulak. Şu 4 tokoşuluk birge bizim parkta tüzet. Bizim parktın içinde süt emicilerden 30 türü var. Kanatlılardan 85 türü, ösümlüklerden 797 türü, yerde suda yaşauşulardan 1 türü, soyluçulardan 8, jana balıklardan 1 türü var. Emi Kırgız Respublikasının Kızıl Kitebine kirgen ösümlüklerden 2 türü var. Alar çetin, jana sarı çiçirkana. 11 kanatlı Kızıl Kitepke kirgen. Şu parkta kezdişken alar bürküt, baltacılar, tarçın, Paskara, Tülkö, Akkacır, Ilağçın, İtelgi, Çoğunluku, Akkanat Tonkuldak, jana Çoğunçağır Tonkuldak. Süt emicilerin 4 türü Kızıl Kitepke kirgen. Alar Susar, İlbirs, Sülösün, jana Çütkör. Şu 4 süt emici bizim parkta kezdişen. Yani kiyinki sözlü. Telefon. Aka. Telefon. Buraya getirgen turistler var, demalçılardan solar kattık, memleketin neseyden İzmir'den tarihler koyu verir. Şu vakçanı alıp, sana kattık. Ben de şuradan koyacak o tartıklı saklar. Yani bir dedanını yok, korksuzluk olarak başka ünlüler var, solar şimdi bekliyorlar. Ben düşündüm abi. Yani çok muhabbetler çok etti. Bizim bu ülkemizde muhabbeti gerçek hakkında Karagöz ülkelerinden istiyoruz. Şuna kovulursak bu ülkelerde Karagay'ın var, Büyükşehir Şanslı'nın Akkay'ın var, Karakat, Ağzı bizge özgür var, Kuruk'ta sevmiştir abi. Kuruk'ta septin bölümü kısıtız, Tüyle'nin Kayrabağ olsun, Üstü'nün var. Evet, bizde içine malumatımız var. Mazat kaç gün boyunca yiyecek yemesen çok atma. Yamananda dağılmıyor. Son bilet fotoğraf çırak. Bari çok kaçak ola. Valla balgazlar çöplerimizi. Aslında bizim parkçında malumatlar var. Ana buna bizim bağırıyla şu ayıldık baldatı kızlar gençler. Buna Karakoy'da yani Kırgızistan'da kança türlü arça var eken bilesen? 45 Zerafşan arçası var, Türkistan arçası var. Kızlar, balдар gençler. Baldarın bile buna kızılıp bir şeyler gerek de. Sizler yaşayan bir kanday var, kanday yolculuk var. Kanday dağın başka bir yemeler var, tarihi eserler, bir şey mi? Sizler gelecekte çet memlekette var kalırsa, bir dağın başka bir komşu memlekette var kalırsa, surat. Sizlerde kanday yemeler var degende soyu var mı? Bizden hareket ediyor. Bugün görüyorsun da şu aslında türlerin bizim yemeler içerisinde Türk'te var. Bize birinci Zerafşan arçası var. Türkiye dışarıya diyecek var. Yarın şark olmasın ona Türkistan arçası. Japalak arçalar var. Jerge jatual öser. Japalak arçanın benim zenlerde söküldüyse bir yılda 2 santimetre öser. Şunun için 2000 yıl yaşayın. Короче, parka iş kalsalar olur. Davuk koğanı mı? Düşündür işlerim. Sağlam kılıp gegenler. Dediler. Yani sulaylar olsa derseye Havuna demine Havuna demine ne kadar? Havuna. Canavar. Canavarlar değil aslında havuna. Floraçı.
Өсімдіктер дейміз. Fauna degende жалпы жануарлар fauna деген. Flora degende бардық өсімдіктер. Биология оқытасың. Let's go.
Sizga priz beramiz. Aytamiz, beramiz. Sen de çocuktarsın. İyi ya. Çok. Arabayla başına mı dolaşıyorsun? Çok zor eski. Birden koyun. Hayır, Bak. Saniye. Oh, polanya undan qalsang birdaylar. Чистый болды, алаңғаныңа. Saniye. Hayır. Yetti dur.
Эй, рукой слабай. Молодец. Каскадек надо. Sürekli yiyor. Sürekli yiyor. Ama yelek çıkıyor. Çıkıp ketip değilim sen. Ana çıkıp Uzayla aldırmaz mı? Top kesip kalat diyor. Ecike. Ya bana dedi ya. İyi istedim. Mesela vur valla setken alıp durmaz. Bek. Ooo! Burak tutasını. Ben Facebook'a çıkaram da. Öyle oynuyor. Aldı al oynuyor ulan. Hop! Vay valla! Çok değil mi? Koytan mı? Cingen daha başlayalım. Bak ne diyeceğiz? Ecike. Götür. Getir. Gitme daha. Boy değil o.
Ne kılar be şimdi? Yürü yürü. Ezikhan ondan oynaşam dedi. Ezikhan şunda oyna. Hiç basmasın. Çıkarırsan ne yapacaksın? Ha? Zermeli. Vay vay vay. Marcel Boyka nememen oynap kalın ustay kamera. Vur. Bak. Gel. Dört yaşın gibi. Esette oyunu olsa haydi yer oynayalım. Haydi yer oynayalım. Beş var mı? Yazdı. Fotoğraf postları. Minnet katılsa minnet kurmuş. Sen taktık. Sezim. İsfahan'dan sende. Gurbek. Жүрүшү акциясынын катышуучуларына үйдөн көптөгөн нерселерди даярданып келиптир. Биринчиден ушул жазгандырларда көңүл бурсак. Биринчи ким? Биринчи. Бирик кыргыз. Улут белек, уңгусу билинбеген. Уруу белек, уюгу бириндеген. Уюткусу жок бележе татаңдын. Улуулугун боюна сиңирбеген. Бөркү баштан түшпөгөн бийик кыргыз. Көркү шамдай жаркыган билик кыргыз. Бөлүнгөндө бүлүнөт бүтүмдүгүң. Бөлөктөргө жем болбой, бирик кыргыз. Кимдин кандай нерсе даярданып? Жазган. Мен Абдыкадырова Гүлшан Камбарал Богулов атындагы Баргы орто мектебинин 10 классынын окуучумун. Мен бул конкурска өз колум менен, калемим менен жазып келдим. Кара коюм кандай сонун жаралгансың, издесем рахат алып кайтарымчың, сууң таза аба салкын мынча жакшы, ичкен сайын ичкин келет дагы бир күн. Арчаларың түркүн аңкып турат, келген жандар көргөн сайын көңүл бурат. Ошондуктан ар бир адам толкунданып, колуна калем алып ырын сунат. Ошол адам сыяктуу жазгым келди, арча абаң берип турат күчтүү демди, өсө бергин, өнө бергин кара коюм. Мына сага эс алууга элдер келди. Келген адам сууларына суктанышат, тоо таштарын аралап бук жазышат. Сыймыктанам ушундай жерим барга, ноокатым өсө берсин сен арыштап. Жайлоо десе кара кою көзгө элестейт, кой эчкилер жайылып бүтпелестейт. Кыргыз үйүн жарашып келбетиңе, кымыз сунат кыздарың периштедей.
Өзүң тааныштыр. Фатинаga Баргы орто мектебинин 10-классында окуйт. Кыргызстан таң каларлык тоолуу өлкө. Анын аймагында ар түркүн кооз жерлери толтурат. Өлкө өзүнө кооз тоолуу көлдөрдү жана дарыяларды, түбөлүк кар менен капталган аска зоолорду камтыган кайталангыс Орто Азия өзгөчөлүгүнө ээ. Бул кооздуктун бири Ноокат районунда жайгашкан Каракой жаратылыш паркы толуктайт. Эс алуу жайынын жалпы аянты 11.872 гектар аянтты түзөт. Анын кооздугунан улам ар түрдүү өлкөлөрдөн туристтер келип турушат. Каракой жайлоосунда кара кийик, карышкыр, түлкү, кашкулак сыяктуу жапайы жаныбарлары бар. Тоонун так ортосунда мөңгү суусу агып түшөт. Бул мөңгү суусу муздак кичең чаңкоонду кандырат. Каракой жайлоосу күндөн күнгө жашылданып өз суулугун арттырууда. Жакшы. Мен Ахматалиева Элиза Камбарал Бобулов атындагы Баргы орто мектебинин окуучусумун. Бул жерге мен биринчи жолу 7-классында тагыраагы 4 жыл мурда келгенмин. Көк асманды тиреген аска зоосу абасынын тазалыгы, мончокто чизилген арчалары көз кубантат. Арчалардын жыпар жыктуулугу, суулардын шаркырап акканы бул өзүнчө керемет. Кыргызстанда деги эле дүйнөдө мындай кооз жер жок. Мындай кооз жер Ноокатында жайгашкандыгы абдан кубанычтуу. Акыркы жолу Каракойго былтыры ата-энем менен келгенмин. Ар бир баскан кадамыңда өзүнчө кооздукту көрөсүң. Баары боз үйдө тамактанса, мен бул жерде сыртта тамактанганмын. Айлананын кооздугуна көз жүгүртүп отурганмын. Бул эмне деген кооздук, бул түшүмбү же өңүмбү деген сыяктуу суроолорду өзүм берип жаттым. Каракой Кыргыз Ата айыл аймагында орун алган. Чыгыш тарабы Мазар, ал эми батыш тарабы 65 килолор менен кычалып турат. Тоонун түбүнөн 2 бөлүк булактан таза суу чыгып турат. Кыргыз Ата дарыясынын кийинкиси Мен Закира Нурсезин Камбарал Бобулов атындагы Баргы орто мектебинин окуучусумун. Мен 17-июнь бүткүл дүйнөлүк кургакчылыкка каршы күрөш күнү боюнча дебайн жаздым. Бул күндү белгилөө чечими 1995-жылы январь айында буунун башкы ассамблеясында кабыл алынып, биринчи жолу 1995-жылдын 17-июнь күнү белгиленген. Башкы ассамблея 2010-жылдын январь айынан 2020-жылдын декабрь айына чейинки мезгилдик кургакчылыкка каршы чөлдөргө арналган 10 жылдык деп жарыяланган. Максаты кургап бара жаткан жерлерди коргоо боюнча жүргүзүлгөн иш-аракеттерге көмөктөшүү. Маалыматтарга караганда дүйнө жүзүндө кургакчылык жыл сайын 42 миллиард акш долларына барабар болгон айыл чарба продукцияларынын жок болушуна алып келет. Кургакчылык бул дүйнө жүзү боюнча 900 миллион адамга таасир тийгизген жана дүйнөдөгү биологиялык таптүүлүккө болгон коркунучтардын 1/3 бөлүгүн камтыган глобалдык көрүнүш. Ушуга байланыштуу чөлгө айланып көйгөйү ар бир адамдын көңүлүн бурууну талап кылат. Чөлдөшүү бул белгилүү бир аймак суусун жоготуп, барган сайын кургак болуп, өсүмдүктөрдүн ар кандай түрлөрүнүн өнүгүшү жана жаныбарлардын жашоосу үчүн болгон шарттардын жоголушуна алып келет. Бул процесске төмөнкүлөр таасир этет. Климаттын өзгөрүшү, ошондой эле көндүрмөсүз жана чагылдыруучу жол менен ишке ашырылган адамдын иш-аракеттери, жетишсиз дыйканчылык жана токойдордун кыйылышы чөлдөшүүнүн интенсивдүүлүгүнүн эң чоң таасирин тийгизет. Бул тез арада топурактын стерилизациясына чөлгө айланышына алып келет. Байкап көрсөк, бул көйгөй дүйнөлүк рейтингде 3-орунда турат экен. Ал эми Кыргызстанда маселенин деңгээли кандай? Кыргызстанда тоолуу өлкө болгондуктан суунун запасы өтө көп. Ошондой эле жер алдынан чыккан булактар, мазар үңкүрлөрдө аккан суулар да бар. Демек биз мөңгүлөрүбүздү климат бузулуп, күн өтө катышып эрип кетүүсүнөн сактап, мындан мынга өткөрүп берүүбүз зарыл. Өзү тарап келген неме боюнча? Мен Сөйтбек Кызсахина. Мен Сөйтбек Кызсахина, Камбарал атындагы Баргы орто мектебинин окуучусумун. Бул Каракой. Бул жерге көптөгөн туристтер келет жылдан жылга. Жана жаратылышы абдан сонун, арчалар көп. Бул мисалы тоо мөңгүлөрү менен, булар арчалар, жана таштары бар, суулары аккан. Шаркырап аккан суусу тунуга басып, мөңгүдөн дарыялар башталат. Мөңгүдөн дарыялар башталат. Жашыл болгон арчалары, көптүрген аска зоолу тоолору, тоолорунан мөңгү аккан, шаркырап аккан тунук таштан ташкары
Qaysi daryo o'sha topgan? Qaysi daryo? Mazar Zarfata daryosi. Rahmat. Sen kimdi? Gele. Men Yusupova Samira, Qambaral Bobulov атындағы Барғы орта мектебінің 9-шы А класының оқушысы. Түшімі ноқат кірет досы биік, таласы, ойқылары құбажайып, көз ашық кіндік қанын тамған жерім, дайыма күтіп тұрап құшақ жайып. Неме? Нелер? Okuvchilardan yok mu ki? Okuvchilardan. Baldardan var mı? Erkek baldardan. Nurbek. Ben demem daha. Kırgızistan degende turda kabaları. Жақын тұрма. Гүлер айтпадың ба? Гүлер қалды. Мен Закирова Гүлера, Qambaral Bobulov атындағы Барғы орта мектебінің 10-шы класының оқушысымын. Мен Қарағой жөнінде ылғыр айтайын, айтып берейін. Қонақ келші бір сүйімді елімсің. Аршаларым асман тиреп сұлу, сұқ мен сұқтанған, сыймықтанған жерімсің. Келген жаны құбандырған ардайым, қымыз сұлу, қыз келінер жайдары. Құрыңарды тапалға жақын. Тағы бір дует бар. Чық, Самира. Феруза, Нұрбек чық. Жö, сен де чық. Бәлі даға. Ata kanat desengçi de o çirkin dünya. 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 Şaşekende bir atqa, konğon jigit жақшекен. Қалың елдің қалқасы, болған жигит жақшекен. Қалың елдің қалқасы, ай болған жигит жақшекен, ай болған жигит жақшекен. Ata kanat desengçi de o çirkin dünya. Ata kanat desengçi de o çirkin dünya. Жақшы жигит асманда, жылдыз болот турбайбы. Жақшы қыздар жақада, құндыз болот турбайбы. Жақшы қыздар жақада, ай құндыз болот турбайбы, ай құндыз болот турбайбы. Ата қанат десеңші да о чіркін дүние. Ата қанат десеңші да о чіркін дүние. Су атасы жарқыған, бұлақ болот турбайбы. Сөз атасы қалдырған, бұлақ болот турбайбы. Ел білбеген жігіттер ай уят болот турбайбы, ай уят болот турбайбы. Ата қанат десеңші да о чіркін дүние. Ата қанат десеңші да о чіркін дүние. Тамақ аштың таттусу, тұздан шығат турбайбы. Күзде болған береке, қышта шығат турбайбы. Күзде болған береке, ай қышта шығат турбайбы, ай қышта шығат турбайбы. Ата қанат десеңші да о чіркін дүние. Ата қанат десеңші да о чіркін дүние. Бей бар. Музыка жоқ. Ошонча телефондан жүріп музыка жоқ қой. Бей бар еді. Мына жерде Wi-Fi жоқ қой. Музыка шыққан Wi-Fi бар. Бөлім жоқ қой телефоныңарда? Ешкімде жоқ. Ошонча телефонға бір музыка скачать ете алған. Сен музыкаңы шығарып көрші өзің бей. Бол. Байт ешкенден шығады. Құрыңарды дайырғыз. Bir, iki. Жақынырақ тұр. Жақынырақ тұр. 3, başla. Алатон, өлкім Қырғызстан, ғажайып, түркім Қырғызстан, Алмұздың нарды жағылған, ұйытқу, түркім Қырғызстан, Алла Қырғызстан, Қырғызстан, жаша Қырғызстан,
Süngüldür öse beresin, Kızıldım barda Kırgızistan. Kırgızistan, yaşa Kırgızistan, Kırgızistan, yaşa Kırgızistan. Süngüldür öse beresin, Kızıldım barda Kırgızistan. Aman hoş geldin aka. Kim jeke номерге чыгат, чык. Болбосо каспи жүрсүң ата. Барбай, Элиза, Айла Сопан. Ким эле? Абдуласик баягы немеде көрүңүз деп айтсыңга? Концертте көрүп. Берген апамдай, тынчалы бешпил жата албай. Окуучум билим алсын деп, кам көрдүң алыс баса албай. Баш ийип тазим кыларым, мугалим алтын чынарым. Сүйүктүү эже агайым, сиздерге алкыш айтамын. Баш ийип тазим кыларым, мугалим алтын чынарым. Suyuktu ece ağayım, sizlere alkış aytamın. Sen özün neyin? Ergegende unuttum ben. Ne gördüler, ne kemçilikler oldu. Kanday neler, bundan sunuşlar var. Şuradan açıyor. Öten beri kıdırıp geldin, neler görgeni vardı, ayıttılar. Sezimleringer menen, tasirleringer, kanday tasir boldu sizlerge? Dağın kandak bir nemen hoş geldin, patlı, nemen ekologiyadan saktaş için. Uşunday nemenlerde, oy fikirler olsaydı. Oy fikirlerde hayktiler. Eme gelip bozduramaz çeviri. Jere kaçık. Düşür onu kolunu. Hazır baygadık kebiri boz үй эмес, мындай сыртка эле отурушат экен. Ошого мусор сагыч урналарды орнотубуз керек. Көп жерге пакеттерди таштап коюшту. Ошолорду таштанды урналарын коюп сунушка. Көбүрөөк койгонго. Жакшы. Нурсезим. Süreverge жаратылыш деген эмне? Адамдын жашоосу, объектиси, мына көзгө көргөн топурак деле жаратылыш, чөп деле жаратылыш. Бардык жаратылыштын комплекстери, бөлүкчөлөрү. Карагайлар, землялар жаратылыштан. Мунусу эмес, эмне көп таасирленген. Şu kara koyğumday toynuyor turgan yerlerde uyuşturup koysa da gazondordu, balbolnu yerlerde uyuşturup koysa. Ayançalarda. Sport ayançalarda uyuşturup koysa. Tenis, futbol, kiçi, stolni oyundardayız. Samira gel sen koşumsan. Өзүңөн жаратылышка эмне деп суктандыңар? Эмне эле? Ошондой эле биз ошол топ ойной турган жерге сеткаларды коюп койсо, топтор ойноп аткан жерде кетип калыш экен, качып. Ошондой эле Карагойго кетип аткан жолдорду бир аз оңдоп койсо. Ошол. Гүлдөрдү байкадыңарбы? Гүлдөр. Гүл ооба. Кызгалдап. Sen tasvirçin nerede? Айтылды дагы. Поделитесь. Мындан да болду экен, а? Ферза, оюң силе. Кармак tasavvur. Нурбектерден. Оюң силе эмне көрдүң, жаратылышка кандай суктандың? Өзү жаратылыш адамга көптөгөн таасирлерди калтырып, көптөгөн нерселерди берет. Мисалы жаратылыш экиге бөлүнөт, жандуу жана жансыз болуп жаратылыш болуп экиге бөлүнөт. Бул жандыга биз адамдар, жаныбарлар, бакалар, балыктар бардык түрлөр кирип кетет. Ал эми жансызга болсо бул тоолор, кыштактар, таштар, ошолор эле суулар дагы кирип кетет. Арчалар жандуубу, жансызбы? Жандуу. Ana ошондо
Анан кийин бул жаратылыш болсо адамга кандай таасир тийгизет болсо, адам жаратылыш аркылуу өзүнүн талантын деле билип алса болот. Мисалы үчүн мындай арыктардын шаркырашы ошондой эле таза аба бул адамга психологиялык жактан өтө жакшы таасир берет. Таза абаганда мындай адам дем алып, мындай стрессин жайып дегендей чыгармачылык жактан да чыгып кетиши мүмкүн болот. Ошон үчүн жаратылыш адамга көптөгөн таасирлерди келтирет деп. Ошондой эле жаратылыш бизге тамак ашты берет деп айтсак да болот. Мисалы үчүн кандай күч кубат берип мөмө жемиштерди да биз жаратылыштан алабыз да. Көптөгөн нерсе жаратылыш жок болсо биз жашабайт. Жаратылыш болбосо адамдын жашоосу жок деген. Сакташ үчүн кандай немелер кылыш керек? Адам жаратылыштын бир бөлүгү. Сакташ үчүн экологияны, жаратылышты. Эң маанилүүсү биз болсо таштандыларды ташыбашыбыз керек. Мисалы үчүн азыр кара койго кеткенден эми көбү арыктарга мусорларды, баклажкаларды ташап коюш мүмкүн да бул баягы сууларга зыян келтирип, суу булганып калат. Ону болсо адамдар ичет, ошон үчүн адам дагы жаман зыян келтирет. Организмге зыян келет. Ошону жыйынтыкта айтканда ар бир адамдын ыйык милдети жаратылыш сактоо. Милдет болуш керек. Ар бир инсандын ыйык милдети жаратылыш. Мисалы үчүн бир жерге ойноп келгенден кийин кайра жыйып, ордундай кылып кетишибиз керек да, ошол жерге мусорларды ташабайчы, ошону кайра неме кылып, ошентип кетишибиз керек да. Бир дараап келиш керек. Ара кегиш керек, анан кийин мына келгенде эми силер жас өнүп кеткен немесиңер, ошондой мусор ташап аткан немени көргөн болсо, ошого эскертүү кылып, ошого түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек да. Жаштык туу. Мен да азыр немеге келишти, мусор жинап келдиңерби пакетке? Неме кароого келип, мен азыр арчанын бул жерде өсүрүп өткөнүн көрдүм. Мен өзү бул жерде өсүрүп өткөнүн билбепмин эле, бирок ушунча болушу бир 2-3 жылга кетет экен да. Ошон үчүн бүгүн биз көрдүк, анан аккайыңды дагы эгип өздөрү менен колдору менен өстүрүшүп өткөн. Бул 40-50 жылга не болуп кеткен чоң иш. Кетип кеткен. Бар окуучуларда да Абдрахим эмне көрдүң, эмнени таасирленди? Тажрыйба. Эмне көрдүң? Күндөктөн кандай айырмабыз бар бүгүн? Кандай энергия келип өтө сонун нерселерди көрдүм. Мына арчалар, анан суулар, таза суу. Адам таза суу ичкен сайын жашарат десек болот. Анан ден соолукка пайдасы. Анан мына мына арчалардын өтө көпкөн көрүп тоолор, бийик тоолор. Бул тоолор укам боюнча 3700 бийиктикте экен. Жакшы. Кел Нурбекке. Шоого бар. Мен Карагойго биринчи жолу келдим. Келгенде элдердин ушунчалык кеч өскөнүнө таң калдым. Көрүп, ушундай кооздукту көрүп, көп нерсеге үйрөндүм. Италиян сүрөтчүсү айткандай, жаратылыш бардыгына ушунчалык кам көргөндүктөн бардык жерде сиз үйрөнө турган нерсени табасыз деген да. Ошо мен дагы ушундай кооздукту биринчи жолу көрүп, көп нерсени үйрөндүм. Ошон. Таасир алдыңызбы? Нуртилек, сен кандай таасир алдың бүгүнкү жүрүшүбүздөн, мына жүрүшүбүз, парктардын жүрүшү деген. Парктарга келдик, 2000. Бүгүнкү жүрүш жыйынтыктап баштап мен мугалим катары балдарга да бүгүн кичине түшүнүп берип кетейин, өзүм спесим катары. Бул жайлоого, Карагой жайлоосуна келиш биздин качантан бери ойлоп жүргөн нерсебиз эле. Максатыбыз эле ушу Карагой жайлоосуна барсак деген. Биз бүгүн мына Карагой жайлоосуна келдик. Балдарда кандайдыр башкача таасирлер пайда болду, ошо башталгандан баштап эле. Арчаларды, шаркырап аккан суулар көргөн сайын адамдын ден соолугу канча узарганын байкадык. Башка дүйнө мамлекеттеринен келген адамдар эч жерде мындай жер жок деп айтып кетишет да. Ушунчалык бийик асман тиреген арчалар, булар баардыгы табигый ландшафт да. Ушу табигый ландшафттын ушундай сулуулугун сактап калыш үчүн сиздер аракет кылып атасыздар, улуттук парктагылар. Көчөттөрдүн санын көбөйтүп, куураганын ордуна кайра көчөттөрдү эгип аракет кылып атасыздар. Сиздерге чоң ыраазычылык, таазим кылабыз. Бул жерге көптөгөн туристтер келип, ушул жерге суктанышып, Кыргызстандын бир кооз жерин башка дүйнө жүзүнө жайылтканга аракет кылып жатышат. Бир дарак токой болбойт демекчи, биздин бул жыш өскөн арчаларыбыз, мындайча айтканда бир токой деп, Карагой же болбосо Кыргызата токою, Кыргызата улуттук паркы деп айтсак болот. Ошон үчүн бул парк уюшулган, парктын уюшулган негизги максаты ушул жердеги саны азайып бара жаткан, түгөнүп бара жаткан жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн санын көбөйтүп сактап калып, өзүбүздөн кийинки буундарга көрсөтүү деген максатта парк уюшулду. Ошол парктагы жан жаныбарларды сактоо ар бирибиздин ыйык милдетибиз, өсүмдүктөрдү сындырбай, шактарды сындырбай, себеби
бул арчалар 1 жылда 2 сантиметр өсөт жана 2000 жыл жашайт. Ошондуктан буларды сындырбай, келген туристтерге да сындыртпай, алдын ала ар кандай профилактикалык иштерди жүргүзүп айтыш керек да, болбосо жайлоого чыккан адамдар да бул арчаларды көбүн отун кылып жагып жок кылып коюшу мүмкүн да. Ошондуктан экологияны сактоо түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Мусорларды таштабай экологияны таза сактайлы десек, бизге туристтер көбүрөөк келет да. Негизгиси келген туристтерди тейлөө ошо сиздердин колуңуздарда да. Эң биринчи ажатканалардын өзүнүн ордуна коюлушу ошо келген туристтерди чакырганга чоң өбөлгө түзөт да. Бүгүнкү жүрүшүбүздөн мен катуу таасирлендим деп айтсам болот, себеби бул жердин абасы таза, жапжашыл өсүмдүктөр дайыма кычкылтектин тазасын бөлүп чыгарып берип турат. Бул жерге келгенде башкача аба менен дем алганын байкашты балдар. Жашыл фабрика, мындай кислород фабрикасы, фабрика завод иштегендей, булар бизге таза кычкылтекти, таза абаны бөлүп чыгарып берип турчу процессти жүргүзүп туручу мындай жандуу организм деп айтсам болот. Жаратылыштын көптөгөн бөлүкчөлөрү бардыгы азыр биздин ушул жерибизде турат. Топурак, суу, таш, дарыялар. Мөңгүлөрдөн биздин Кыргызстан сууга өтө бай өлкө болгондуктан мөңгүлөрдөн дарыялар башталат. Мөңгүлөрдүн, дарыялардын башаты мөңгүлөрдөн да. Ошондуктан ошо дарыялардын башатын сакташыбыз керек, кийинки ичкен адамдарга дагы жакшы шарттар түзүшүбүз керек да. Ошондуктан мына жерде, мына Кыргызстан жандуу казынасы сактайлы деген жерде канаттуулардын акыркы тукумдарын сактап калуу максатында ушул плакат чыккан. Ушу плакатта канаттуулардын кандайдыр бир түрлөрүн сактап калуу, мындайча айтканда, биз мына жерде бүркүт, кош, шумкар, ителге, таз жору, балта жутар, чоң ылачын куш деп коебуз, ошол анан үкү, ошолордун түрлөрү бар. Буларды сактап калыш биздин чоң милдетибиз, себеби булар бүркүт зоонун чокусуна барып уя салат экенде, эки эле балапан чыгарат экен да. Анын балапандары талпынган мезгилде ошо бири-бирине жем талашып көбүсү аскадан учуп жок болот. Ошон үчүн бүркүттөрдүн саны аз экен. Бүркүттөр өзүнүн жашоосунда 2 жолу жашайт экен да. Бир кызыктуу окуя. 35 жыл бир жашайт экен, анан 35 жылдагы жашоосун улантат экен. 35ке чыкканда бир сыйра жүндөрүн жулуп, тырнактарын баардыгын түшүрүп тиричилик кылып жашайт экен. Эгер ошол периоддон өтүп кеткен болсо, кайра 36 жашка өтөт экен. Аскаларга тырнактарын түшүп, кадимки чөжө балапан кантип чыккан болсо, ошондой абалга келип, кайрадан 36 жылды баштап 75 жашка чыгат экен да. Адамдар дагы бүркүтчөлүк жашоого ынтылбайт экенбиз да. Ошондуктан бүркүттүн да жашоосун ошон үчүн узарсын деген максатта коркалып киргизип коюпсуздар. Биздин Карагойдо Илбирс, Кыргызстанда 300 эле түрү калды. Биздин мына жердеги илбирстер өтө сейрек. Мына алай акедем дагы жана кичалай тоолор менен мына Кыргыз ата тоолордун ортосунда жүрөт. Кумбелде жүрөт. Анан саны аз, эми бул жерде мергенчилер да көп неметип коет. Анан сүлөөсүн өтө көп. Элик, анан каман жүрөт, адамдардын картошкасына көп зыян келтирет. Дагы кандай жаныбарларды айтсак болот? Ошол суур бар. Бул жерде кашкулак суур, анан суурдун терisi өтө балуусу жашайт бул жерде. Терisi балуу жаныбар жашайт, кызыл суур. Ошондуктан булардын баардыгын сакташ бардык өзүбүздүн адамдардын колубузда экен да, колубузда экен да. Сиздер дагы ошо келген туристтерге, мергенчилерге өтө жакшы түшүндүрүү иштерин жүргүзсөңүздөр, жаныбарлардын санын көбөйтсөңүздөр болот да. Ошо анан мына Кыргыз ата дарыясы ушул мына Алтын бешиктен башталат дагы. Ушул аягы барып Апшыр атага барып, анын ары барып Найман көлүнө куюп жок болот. Ошол жерге чейин куюп барат. Ал жерге барганга чейин жолдо сугат иштерине пайдаланып, суунун көлөмү өтө аз болуп кетет. Аз мына түшүп аткан жериндеги суу акырына чейин барып көлөмү азайып кетет да. Мен ушуларды айтайын дедим эмес. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Жаңга сиздерге берген брошюра немелер бар. Ошол мазар деген таш менен ушул таш болот. Кыйык жер. Ошол боюнча силер маалымат жаңы берди го. Ошол неме кылып ошол мазар. Мына азыркы биздин иш-чара мына 17-июнда бүткүл дүйнөлүк кургакчылыкка каршы күн. Ошол боюнча жакшы айтты. Эми ошол ого күбө барды келди. Bir немеге күрөшүбүз керек да. Бир адам жаңы айткандай бир адам, эки адам неме кылса болбойт. Ошо баарды жооп биригип неме кылсак, экологияны сакташыбыз керек. Жаратылышты сактасак, анан өзүбүзгө керектүү нерселерди алышыбыз керек. Сиз жаңы айтып кеттиңиз, мына ажаткана боюнча быйылкы жылы иштеп баштадык. Жерге бир проект менен немени салып баштадык. Кудай кааласа ошол жакты көбөйтүп
adam топтолған жерлерге сондай uyuşturulan hareket Келген туристер ушудан кыйналат экен да. Көзүңүздөрдө байкасаңыздар. Ошол эми ошол стандарттуулар кылып аракет кылып атабыз. Анан бу жерде эми карап келет болсо суу менен кылабыз же ошол кылабыз. Анан тоолуу жерде суу кылганда кылабыз. Ону эми ошол проект менен иштегенге беребиз. Анан ушул проект менен мына була бар жакка кылып жетет да, проект менен иштеп мына жолду кеңейтиш керек экен да. Жолуңуздардан көп кыйналып эме кылышы мүмкүн да. Жол кыйналат. Жол замечание болот да сиздерге, жол калган жакка изип кыргыз үйлөр, эми бул жеке менчик адамдардын сиздерге кошоп жардам десек бизге өзгөчө корголуучу аймакка кирип кеткен дагы жер кыртышын көп бузганга уруксат бергенди. Ошол жерден бизди кармап, сен адамдар только бизге уруксат берет, өрт чыккан өрт коопсуздугу улайык турган жолдор салгыла. Başka yer buzganга mümkün emas деген өзүнүн токтомдор бар да, баягы жарлыктар бар. Ошого карап турган биз бүкөлү эме кылган уруксат бербейт. Эми биз мисалы мына табигый ландшафт жок кылып алган болсок, сиздер жанакы күчөттөрдү эксеңиздер, анан маданий ландшафт болот да. Биздики мына эси өзүнчө табигый сулуулугун сактап калыш керек да. Жапай денеси. Мисалы Алайда табигый чыккан арчалар ошо жок да, мындай жер жок. Арча ичине кирсеңиз адаш кетет. Алла Таала бизге бергениге Кудайдын бир керемет жер экен да эми бул жер. Ошон үчүн мына эми көрүп атты. Чой бузулган маалда сиз айтканда жаңы айттыңыз го, малчылар отун кылып берди, эл отун кылып берди, жокчулук. Бирок кийин Кудайга 2005-жылдан баштап закон чыкты. Ушундай буну орча менен жаңга дарагын балуу дарак деп киргизип койду. Элдер түшүнүп калды. 2007-жылдан катуураак эме чыгарды закон. Кырккан эгер эскертүүгө карабай кырккан мындай жөн адамдарга анан ошолорго кошулуп калсак биз иштеп аткан адамдар 5 жылдан 7 жылга чейин түрмөгө кескенге неме кылып закон чыгарып анан сактап калды дейбиз да. Эгер биз ошол закондорго баш ийип неме кылбасак бул эл туура көбүр түшүнөт экен, көбүр түшүнбөйт экен. Анан биз өткөндө дагы бир сиздердин мектептеги бар баарга таркатып айтып келдик. Көчөт эккенге аракет кылайлы. Мектептин айланасыга же бош жерген турган жерлерге мына биз эмнеге эгер десеңиз азыр жашыл мурас эме чыкты президент. Жарлыгы бар. Жарлыгы бар. Ошонун негизинде биз берсек, апарып эксеңиздер биз көрсөтүп коебуз. 50 дан, 20 дан, 100 дан алды бизден. Апарып мына экти депти, биз ошону картага киргизип коебуз. Ошондой бош жерлер болсо аракет кылыңыз. Көчөт сиздер берсеңиздер, нараны жашылдандырып өзүбүздүн колубузда экен да. Анан онун аягына али апарып эккенден кийин сиздер жооп берип коесуз. Биздин климат башка да. Алардыкын дагы көчөт көктөбөйт бизге. Топурак башка. Анан ошого аракет кылсаңыздар болду. Жайлоого чыккандарга отунду текшерип турасыздарбы? Жаккан отуну биз өткөндө бир практикалык иш кылып эсептеп көрдүк да. Мисалы 100 адам жайлоого чыкты. 3 ай отурат, 90. 1 килодан отун жакканда эми ар бир үй бүлө 1 килодан отун жакпайт да кечке. Азыр эми газ иштеп калды. 3 тоннадай 4 тоннадай отун жагып келгенде 3 айда чөкчөйт. Ошон үчүн отун жаккандарга да өтө бар отун алып берет. Арчаны жагат да. Жок, сиздер ошо газ коюп ошондой эме бар да, мына көчкүдөн түшкөнгө уруксат беребиз. Неме сынып түшкөн арчанын ураганына гана. Ураганга дейбиз, анан бизде бөлүнүп берген 4 эгер бар, корукчу. Ошого келип шу кабар алып, эми адам баласын эме деш кыйын, баары бир эмеге барат. Мизамды кызып коёт. Келген адамдардан түшкөн налогторду мына отурган жеке менчик боз үйлөрдөн отурган немелерди налогторун алып, ушул паркка жакшы сарамжалды иштетиш керек экен да. Ошондой нерселерди. Бүгүнкү мынау паркта жүрүшү иш-чарасынын максаты ушул өсүп келаткан буунга өзүбүздүн мынау керемет жерлерибизди тааныштыруу, көрсөтүү. Ушул жерлерди менен сыймыктанууга үйрөтүү, патриоттуулукка үйрөтүү, жана ушул жаратылышка аяр, сарамжал мамиле кылууга үйрөтүү да. Мына силер да жакшы көрүпсүңөр өзүңөр, мусорду мурунабад көбөйтүп атасыздар. Туура көбөйтүш керек. Через ар бир 10-15 метрден коюп койсо, кетип атып салып кетишет. Ушул биздин
иш-чаранын негизги максаты ошо аяр мамиле кылууга, өзүнүн мекенин сүйүүгө, патриоттуулукка үйрөтүү да. Эгер ушул биздин мына бүгүнкү парктар жүрүшү иш-чарасына кандайдыр бир оң сезим, кандайдыр бир жакшы бир кошумча таасир алып кетсеңиздер, өтө жакшы болот. Биз өзүбүздүн максатка жетти деп эсептейбиз. Келгениңиздер үчүн анан кийин эми азыр мына даярданган окуучуларга желектериңиздерди берип ошо атайын эме Мектепке алып коюшсуңуз, мектепке. Ойноткон жеринен мектепке Гүлшан. Билбаяндар келгенчи. Нерге кырлар, кыркымы Гүлшан кана? Нурбек берге. Феруза, Самира. Бер. Гүлида бер. Долгода паркта жүрүшү жыл болду. Сагида кел. Кымбаттуу окуучулар, эртең менен ушул баарыңар парктар жүрүш 2023 долбоорунун алкагында өткөрүлүп жаткан иш-чараларга күбө болуп атасыңар. Анан ушул иш-чарабыздын 3-чү бөлүгү эртең менен ачылышы мектепте болду. Жолдо жаратылыш паркы менен тааныштыңар. Парниктер деп коесуңар да, парниктер менен тааныштыңар. Азыр эми мына сыйлоо питомник менен тааныштыңар, таасирлериңер менен бөлүштүңөр. Азыр эми бүгүнкү иш-чаранын 3-чү этабында иш-чаранын программасына негиз билбаяндар, көркөм окуулар айттыңар, таасирлериңер менен бөлүштүңөр. Мына спорттук топту бүгүнкү жүрүштүн эң активдүү катышуучусу деп Мурзашев Нурбекке берсек, кел Нурбек. Сонун көркөм окуу болду, таасирлер менен бөлдү. Азамат ийгилик. Андан кийин 17-йыл кургакчылыкка каршы күрөшүү күнүнө карата сонун билбаянды Закирова Нурсезин жазып кетти, Азамат куттуктайбыз. Эмнеге тура бересиңерби? Тура бергиле. Катар турсуңар. Андан кийин бул айылдаш дагы сонун билбаян жазып келиптир. Мындан да сонун жазсаңар да болот да. Элиза кел Карагойдун сулуулугуна суктанып биринчи былтыркы келген сезимдери менен да бөлүшүптүр. Гүлшан өзүнүн калеми менен жаралган көркөм окууну айтып берди, Азамат рахмат. Гүлира дагы Карагой жөнүндө сонун ушуну журналдарга берсеңер болот экен. Карагой боюнча сонун плакат чыгарып келип турат. Келесин жазып койсо биз алып калабыз да. Азыр ылдыйына жазып койсуңар, Сагида. Сагидага топту берейин. Чыгармачылык ийгилиги өнөр көркүндөй Самира менен эмени? Салердоварга берели. Нурларын айтып берди Самира Азамат. Неме Мансур кел? Таасирлери менен сонун Абдрахим дагы сонун таасир алып турат. Энергия алып жакшы сүйлөдү Азамат. Бүгүнкү иш-чарагачы Билбаян бутуп келип алыптыр да. Бактыгүл. Силерден кийин үйрөнүп кеткенге келди бул кыз. Кийинки өздөрүнүн досторуна айтып барган. Элнура сонун бий даярдап келген экен. Музыканы кое албай калды. Мына интернет жоктугуна байланыштуу бийлей албай калды, бирок бул да салам тугузду Азамат. Бул көрсө кийинки жүрүштө буйса бийлеп бересиң, Азамат.
Merimdir Dilbayan. Ova. Merim kını. Gel. Azamlar. Urar Bekova gel Asima. Uyuşturucu katar gel. İş çaranın uyuşturucusu Asima. Kim geldi? Marcel menen Azbek ökönen. Ova. Marcel fotograf, operator. Blog haqqa çıkıp geldi desene. Peki Azbek menen mına ek Marcel kaldı. Бүгінгі іс-шараның фотографы, ең қиын қызмет фотографтық өзі негізі. Гел Анвар. Өзің тартып қой. Бізден емнеге бері қарағыла балдар. Бүгінгі іс-шарабызға ең алыстан келген жанды Тойдалел айтады. Нұрфаза. Nurfaza Rusya'dan geldi de tay bizim işçiler. O bizim mimanımız da. Bunda bizde armiyadan geldi de. Bunda İlgilik ha. Neye futbolsun ha? Onlarına mektepte veremler, elekte klası var mı? Bugünkü şaran uyuşturucularına, Kızılata Ulutluk Parkı'na, Rışbek Ağaylar'a, Ulutluk Parkı'nın жетекшісі орынбасары, Abdijan Ağayға, камерачыларға барыңыздарға, анан бізге сонун маалыматтарды айтып берді. География мұғалімі Марасулла Газип эжекеге, uyuşturucularga Gülsar эжекеге, Мукадас эжекеге, Эркин Агайга барыңыздарға рахмат. Бүгүнкү иш-чарабыз максатына жетти деп ойлойбуз. Бүгүнкү айтылган маалыматтарды эмне кылабыз, турмушта колдонобуз, аткарабыз. Дайыма жаратылыш менен тартуу мамиледе болгула деп чакырып кетемин. Жаратылышты коргоо, мекенди коргоо. Обществодагыларды белеңерди кармап тургула. Olsa balдар sörgü böldüm. Ola sörgü bölsün o mu? Gül sık oldu bu. Kengrak oturuşatta. Bitlerin meyvesini balдар. Dastakon bergen mi? Yok yok. Şöyle bergende sergen salat tepsi. O şahta bu seyrek. Tamam böyle. Sabah gözüm savun. Üç çıkında oldu mu? Anca 15 tarafta olur. Ha bulur. 15 tamam. Sabah nasıl? Bir kere bak hele kanal çelende şirir. Tuz olan da emin gördünüz mü? Yok. Bu taraf kesin. Bunlar yerler nerede? Akine o küçük. Aldığında bırak. Şimdi çizgi bir burası da. Oğlum işte gel başlı bayağı buyruk. Nesi var ama çizgi yana yakın bir yere. Sarı baba. Aile çıkar. Gir. Oldu abi hemen. Nurda. Tak kança tavak oldu bir yakın. Şoför da aytmadı. Jetti değil. Жетті өзіңер қалай? Başır mı? Az bana beş.